мага мындай ашыкча чыгымдары жакпайт. Эртеси ата көрдүнү жок кылып койсо болот, туурабы? Ата көрдү, мына өкүл атанын козусу тирик, мынасы неме пышырылган, мына досторунун козусу. Ушуларды жок кылса, биздин тойлор жакшы эле. Ысырапты бир аз неме кылыш керек. Балык койсо кирил койбош керек, туурабы? Чакчак койсо борсок койбош керек. Борсок койсо чакчак койбош керек. Мен баягы күйөө балдарды сыйлагандагы, кызды алып чыгып кеткенде, күйөө балдарды сыйлагандагы дастаркон мени охо. Көрөсүздөр? Кыздын үйүндө дастаркон охо. Салаттын түрлөрү бар. Финчоза, синчоза, альвия, мальвия, неме салат, алкидай салат, острый, быстрый, шустрый, неме майдамык салат, апилке, ушундайлар бар да. Балыктар загар кылып жатат сонуңда бечара. Лимондорду көзүнө коюп алган тобагын. Көк чөптөн үстүгө таштап койгон загар. Балык байкуш. Кой ортодо дүмбанын аркага таштап койгон. Акарачка бечарага боорум ачыйт го. Арык акарачка ортодо мынандай. Пут шундай да. Бирөө келип бир путтап кетет, бирөө келип бир путтап кетет. Бир жегенси бияктап кетет, бирөө бияктап кетет. Ал ортосу шиш болуп өзү калат го. Ошо дастаркондорду көрүпчү, күндө көрүп, кайра үйлөнгүн келет экен да анан айтып. Анан дагы мындай өзүңүздөрдө жашоодо көрүп, билип турган нерселерди айтам. Аны бирок өзгөгө айта албасаңыздар дагы ошол нерселерди азыр мен айтып берем сиздерге. Сиздерде дагы болобу? Телефонуңуздарды зарядкага сайып туруп, төркү үйгө бут кийимиңиздерди араң кийип туруп чыгып кетип атсаң, телефон эштеп калып кетесиң. Паластын үстүндө баскансыздарбы? Путту чечкенден эринип, мындай болосуң. Мындай аласың. Мен минтип барып алчу элем да. Мындай кылып алыпчы. Сиздерде дагы болобу? Алыстагы жакындарыңыздар менен сүйүнүч кабарлар менен сүйлөшөсүздөр. Кайгылуу кабарлар келип калат. Өлгөндүн үстүнө көпкөн болуп видеозвонокто сүйлөшөсүң телефондон, антен тартпай калган жери жакпайт да мага ошондочу. Жийиним келип, кандай сен отурасың? 5 секундтан кийин наркы эже кухняда жүргөн болот го. Баба, биз да кече Гүлүпанын кыз uzatты, мына той. Повторный бирдеке деп туруп калат, бу жетимге бирөө чалыптыр деп коесуң. Ушундай. Ана мына өзүмүн жеңемен да бир байкадым, анан дегил аял затынан байкадым. Мына кирпиңиздерге туш коюп атканда эмнеге оозуңар кетип кала берет? Сиздер сулууланам деп биринчи куник болот экенсиздер да. Помадан үстүгө коюп туруп дейт экенсиздер. Чын? Ана мына Кыргыздын азыркы быйыл Кудайга шүгүр жай аябай сонун болду. Бардыгыбыз эле Ысык көлгө барып эле оонап калдык го тобагыдан. Мен Ысык көлгө барып алып тааратым сынып калды. Чын. Азыр көчө күйдөгү кыздарды көрсөң, мен чындыкты эле айтып берейин, айланайын карындаштарым. Кыскарып эле кетип атат го, эмне болуп атасыздар? Анан өзүңөр кыска кийип алат экенсиңер да, ылдый тартып берет экенсиңер, жүдөп эле. Чачты жайып алат экенсиңер да, кайра минтип жүрө берет экенсиңер. Оны апам отдельно күлөт го. Чын? Анан дагы бир нерсе, мындай кыска кийип алат экенсиздер дагы өткөндө бирөөнү көрдүм. Жинсаны кийип алып туруп, түймөсү үчөө экен, шымда. Onu kim çeçip кетет? Тобагыл, мен үшөнүям кой. Бойдоксун да, жакыныраак барып карасам, үчүнчүсү киндик экен. Азыркы кыздарам шаурма менен гамбургерлерди жей берип, фигураңар бузулуп кетти. Мунадан өдөсүн эле жасай бербей, муналарды эм жасагыла да кичине мындай. Кичинеке кыздар оптум жагынан баракалуу торпуштук. Мунасы бияка чачылып, бунасы бияка чачылып, анан чочколор ошо бөлүнүп койгон дерлерчи. Эмнеге киндик дедим? Ал киндикти жаап жүрсө мен деле айтпайм туугандар. Ал киндикти ачып коюп атпайбы азыркылар?
Мына жерден жаш баланын турсасына окшогон топикти кийип алышат. Кыргыздын улуттук кийимдери көргөзмөдө турат. Чет өлкөнүн кийимин кийип алган. О сөзүнө түшүнүп түшүнбөсөм кийип алып турат. Топик алдында yes деп турат. Көрүп атабыз yes экенин. Аркасына өтсөң no деп турат. Ошону кийип алып пешеходдо шашпайдылар. Мышыктан дагы секин басат. Сигнал бересиң, ти, сигнал берсең, пошел ты, козёл. Ушундай тоо кылдым. Көрсө бир тарабынан ойлонуп койдум. Же биздин кыздар уялчакпы деп койдум. Мындай узун кийгенден уялып, кыска кийип жүрө берет экенчи. Ошол үчүн мындай 1,5 миң сомго көйнөк көрсөңөр, наркыга 2 миң сом берсеңер, ал унчукпай эле узун көйнөк берет. Чын. Эми кимде кимди кошсо дагы, кимде ким не болсо дагы эми баарына инсап берсин деп тилейбиз негизи. Эми айтып койгон дагы биз үчүн парыз да, туурабы? Туурабы, жакшысызбы, жакшы. Анан TikTok'ta bir нерсеңер чыгып кетти го мына кыздар. Шындай сүрөттү коёт. Түгүнө жазат. Хай-хо, халамару, херелуха, херелу. Мени сураса айтып кой, бир жолу эле поражениям бар. Экинчи бетке алсаң деген сүрөт. Мен барсам жакшы келин болом дейт. Ушу мына кыздан кандай жакшы келин күтөсүз да? Одан кийинкисин алсаң айтат, манты менен аш кыла албайт, бирок нан жаба алат дейт. Ушуну бар. Анан дагы TikTok'та мактанып каласыздар. Кыз жигиттер колдорун мындай сүрөк кармайт дагы, колдорун гана сүрөткө тартат. Одан кийинки сүрөт чыгат, андан кийин карасаң өкө 2 путун коёт да, путун тартат. Ошентип аркасына музыка коюп коёт. Ушул ырды айтам, тооба кылдым, бүт эле ажырашкандар яман көп экенсиздер. Ошол кыз жигиттер ушул ырга коюп бактылуу болушат. Бир жумадан кийин карасаң баягы бала жалгыз жүрөт. Тагдыр мени каалагандай калчадың. Акын болсо алып бүтчү чарчадым. Не кереги бар дейм да. Чын? Ушундай эмелер кызыктай окуялар болуп турат. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8 999 555 84 77.